Баягы өзүнүн башындагы төбөнү көрбөй да өзгөнүн башында чөптү көрөбүз го. Маанилүү болгон адам өзүнүн башындагы төбөнү көрө билсе экен да. Адам өзүнүн чындыгы менен беттеши керек. Өнүгөм деген, оңолом деген ар бир адам. Адам өзүнүн артка тарткан кемчиликтери менен, каталары менен жана өзүнүн артка тарткан жаман мүнөз, жаман адаттар менен беттеши керек. Өзүбүздүн дептердин бир жак бетине өзүбүздү артка тарткан жаман адаттарыбызды жазалы. Жазгыла мисалы, ар бириңер өзүңөр кечинде отурганда жазгыла да, мисалы, кызганчааксыңар, кызганчаакмын деп жазгыла. Берген сөзгө турбаймын, алдаймын, жалган сүйлөймүн, ата-энемди урматтай бербейм. Жана башка өзүңдүн жаман адаттарың барын жазып чык да. Ал 15 болобу, 20 болобу, 30 болобу санагын ошону дептердин бетине түшүр. Андан кийин дептердин башка бир бетине өзүңдүн жакшы сапаттарыңды жаз. Мындай айтканда, аракетчилсиң. Болуптур. Тез тарынасың, бирок тез жазыласың. Бул да жакшы сапат болушу мүмкүн. Ичиңде кек сактабайсың. Адамдар жөнүндө жаман ойлобойсуң. Кичпейилсиң, ак көңүлсүң, боорукерсиң, кайрымдуусуң, камкорсуң, үйүмдүүсүң, жана башка. Чылып кандай жакшы сапаттарың болсо ошолордун баарын жаз да. Анан ошол жаман сапаттарга ошол күндөн баштап согуш жарыяла. Жихад деген мына ушул да. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүңөр билгендей, Табук деген согуш болгон. Ошол Табук согушу ошо бул Мединадан 1000 километр алыс Табук деген жерде болгон. Ошондо баягы Византиянын армиясы менен анан ошол Табукта айрышкан дүйнөнүн эң күчтүү бир империясы менен согушуп, ошол жактан анан жеңип кайтып келе жатканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз кичине согуштан улуу согушка баратабыз дегенде, сахабалар эсеп айтышкан да. Табуктан дагы бир чоң согуш болуп кетеби, эмне болуп кетеби? Бул кандай согуш? Мындан да чоң согуш болобу? Я Расулуллах дегенде, ооба, мындан да улуу согуш бар. Бул ар бир адамдын өзүнүн нафси менен болгон согуш дейт да. Сырткы согуш бар, захири согуштар жан дүйнөбүздө өзүбүз менен өзүбүздүн болгон согуштун жанында тек арзыбайт экен да. Адам баласынын эң чоң согушу бул ошол нафси менен болгон согуш экен да. Биз сыртыбызда болуп жаткан кемчилик каталардан ар дайым өзүбүздөн күнөө издешибиз керек. Бир гана өзүнүн нафсинен күнөө издеген, ката издеген, кемчилик издеген адам оңолот экен да. Жана өзүбүз менен өзүбүз беттешибиз керек деген ошол да.